Такси мекендештер бүгін 14 ноябрь 25 жыл, ертең 15 ноябрь такси мекендештер орыстарға қосылып алып, ертең бойкот қылып атабыз. Кимде-ким ертең ешке чыгып, өзі хитра умна иштеп жүрсө, машиналарын талкалап, күчүлөрүн талкалайбыз. Анткени ертең эч ким иштебеш керек деген сөздү уккан эле табам. Анда эмес жигиттер негизи биз Россияда жүргөндөн кийин эч кандай бойкот, сайкот деп эле жүрүп жашайлычы, мындай элечи иште. Кудайга шүгүр адамдар иштеп атат. 7.000ден, 8.000ден, 10.000ден иштеп атат да, мен көрүп атам, иште мен көрүп атам да. Ошого ыраазы болбой, элдер 20.000 тапкысы келет экен да. Кимде-ким ушул сөздү айтып атса, бул адам өзү жалкоодо иштебейт. Чайханага барып 2 саат отурасыңар, андан көрө убактыңарды бөлүп 1 саатка обедке бөлөсүңөр. Ужиныңар чайханадан, завтрак чайханадан, обедиңер чайханадан. Силерге эмне жетишпейт, түшүнбөй атам менчи. Ошон үчүн эч кандай орустарга кошулуп бойкот кылабыз, анан чача-мача дегендерди токтоткула жигиттер, ал уят болот. Өз башка жерде жүрөбүз дагы, андан көрө башка иштерибизди бүтүрүп алалы, жанагындай реестрди бүтүрөлү, штамп, печать дегенди койдуралы дегендейчи. Анан өзүбүздүн баягы артыбыз кирди дагы анан каякта бойкот дейбиз да. Муну негизи колдогондо бар. Алар жалкоо бар, алар үйдө жата берсин. Так что эч кандай бойкот эмес, жигиттер, иштегиле эртең.